Биздин мигранттардан кайрылуулар келип жатат. Россия өлкөсүнө барган мигранттарыбыздан жугуштуу ооруларга анализдерди тапшыртып атыптыр да кайрадан. Ушул бизден алып барган справкалар ошол жака жараса. Орус өкмөтү менен биздин өкмөт, биздин тышкы иштер министри бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да. Ушул боюнча тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары мигранттардан дагы бир кайрылуу келип атат. Россия өлкөсүндө биздин бир мигрантка 30 000 сом, 30 000 рубльга чейин которгонго уруксат берилет экен. А калган акчаларды биздин кыргыз мамлекетине которо албай атышыптыр. Бул жака алып келсе же которгон болсо, биздин укук коргоо органдары конфискация кылып алып коюп атышыптыр да. Ошону бир тышкы иштер министри, биздин укук коргоо органдары карап туруп бирге иш алып барышса, мигранттар ошол жакта биздин ишкерлерибиз, мигранттарыбыздан өтө көп сураныштар, суроолор келип атат. Биз акчаны Россияда иштеген акчаларды Кыргызстанга алып кире албай атабыз деп. Алып келсек эле терроризмге жана башкага деп эле алып коюп атышат деп атат. Ушул алган акчаларды дагы батыраак текшерип туруп кайра кайтарып беришсе. Андан сырткары мына авиа каттамдар боюнча дагы. Мен бул боюнча бир топ жолу маселе көтөргөнмүн. Мына бүгүнкү күндө дагы Бишкек-Ош, Бишкек-Баткен рейстердин билеттери аябай кымбат болуп атат. 6500 сом деген эмне деген акча бул? Аябай кымбат болуп атат. Керек болсо 8000 сомго чейин чыгып кетип атат. И ал авиа каттамдарга алынган билеттерди кайтарганга да болбойт экен. Возвраты да жок. Ушул боюнча бир протоколдук бир тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары мына Бишкек шаарында, ушул жалпы эле Кыргызстанда мына жүк ташуучу машиналар боюнча 25 градуска чыкканда асфальтка жүрүүгө тыюу салып атышыптыр да. Азыр мына күндүн ысыктыгы мына бул жумада 37 градус болот деп берип атышат. Ушул оор жүк ташуучу машиналарга жүргөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк болбой атыптыр да. Ушул боюнча дагы бир тиешелүү жетекчилерге тапшырма берсек. Андан сырткары мына российский номер менен Кыргызстанга кирген автоунааларга дагы чектөө киргизип атышыптыр. Бул чектөөлөр качан алынат, эмне себептен коюлуп атат, ушул жөнүндө дагы мага бир маалымат берип койсоңуздар. Дагы бир маселе, мына банктарда рубль жок деп элде мындай муктаждык жаралып атыптыр да. Ушул рубль маселеси боюнча дагы Нацбанкка бир тапшырма берсеңиздер. Эмнеге жок болуп атат? Эмне себептен? Ушул боюнча дагы бир маалымат берип койсоңуздар. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Чойбек